21-январь 2025 жылдан баштап коррупцияға қарсы күресу мыйзамына біздің қылмыс жаза кодексіне жаңа өзгертулер кіргізілді. Ошоның негізінде мындан ары мұрда коррупцияға қарсы күресті коррупция қылған адамға бір жетекшіде қармап алсақ, бір коррупциялық элементтер менен, так? Ал признание вини деген бар. Прокурорлар, министрлар, жашы. Ошоны жасай турган болсо, анан жанагы ошол келтирилген зыян толтура турган болсо, так? Анан кийин баягы тергөөчүлөр менен, тергөө кызматы менен кызматташка бара турган болсо, аны статьяда көрсөтүлүп турган. Аны штраф менен чыгарганга болот депчи. Аны соттор алат дагы штраф салат эле, 200-300 миң сом штраф салып чыгарып берет эле. Ол эркиндикке чыгып кетти. Мурдагы мыйзам менен. А бүгүнкү мыйзам менен андай жок турганда. Бүгүнкү мыйзам менен сен тергөө кызматы менен кызматташсаң да, келтирилген зыян орду толтурсаң да, ооба мен күнөөнү мойнума алсаң дагы, ошондо дагы статьяда көрсөтүлгөн жанагы жазык мөөнөтүнүн жарымын түрмөдө өтөмөйүнчө чыкпайсың. Эркиндик. Мына негизинен коррупциялык мыйзамдардын мөөнөттөрү 7 жылдан жогору жак болду. 7 жыл, 9 жыл, 12 жыл, 15 жыл болду. Мына эң азы дегени 3,5-4 жыл, 5 жыл түрмөдө отуруп менен чыгат коррупцияда. Мурдагыдай жөн чыгып кете албайт. Бул мыйзамдын талабы болду. Мыйзам ушул өзгөртүүлөр киргизди. Өтө мындай деп коет, мындай каттуу талаптар, бирок ушул өзүнүн эффектисин берип атат азыр бизгечи. Айтып атпайбы, былтыр 139 иш козголсо 6 айда. Быйылкы 6 айда болгону 23 иш козголду. Адамдар түшүнө баштады. Бул кооптуу экен. Мындан ары да ушундай болуш керек. Бирок ошол мезгилде бизде азыр баягы көрсөтпөй, билиндирбей, анан кийин коррупция кыла берсек болот деген адамдар бар. Коррупция кылдыңбы? Дагы бир жыл айтайын, урматтуу тургандар. Эртели кечип колго түшөсүң. Не подумают, что это уйдет. Нет, не уйдет. Себеби улуттук коопсуздук комитети боюнча ушул багытта өтө ишин мындай өркүндөттү. Так? Бизде азыр улуттук коопсуздук комитетинде техникалык жагынан дагы, так? Алдыңкы технологияларды колдонуп, мамлекет тарабынан өтө чоң каражаттар бөлүнүп берилди. Ошондой техника, технологияларды алып келгенге башка өркүндөп аткан мамлекеттерде. Ошонун баардыгын биз камсыз кылдык азыр. Үйүндө отуруп, шыбырап отуруп, күркеде отуруп сүйлөшүп аткандарын эртең чыгып өзүңө доказательство болуп калышы мүмкүн. Это не занимайся. Эгерде жок, мен коррупция менен үйрөнүп калганмын, муну менен осы жашай албайм дей тургандар болсо, баягы айткандай эле, лучше таштап туруп жумушка чыгып кетиш керек. Анан дагы бир өзгөчөлүгү болду, жаңы мыйзамды айтып берели туугандар. Эгерде коррупция илдети менен жоопко тартыла турган болсоңор, жакын туугандардын баардыгы мамлекет кызматтарына келет. Балдарыңар, ата-энеңер, жакын туугандарыңар, бир туугандарыңар баардыгы кайсы кызматта отурбасын кызматтан алынат. Мындан ары кайра кызматка коюлбайт. А коррупция менен жоопко тартылган адам өмүр бою мамлекет кызматка мындан кийин алынбайт. Депутат да бола албайт, мамлекет кызматка да коюлбайт. Анын бала чакасы, укук коргоо органдарына, коопсуздук органдарына, прокуратура органдарына, сот органдарына жумушка так кабыл алынат. Мына мыйзам талабы ушундай. Ошон үчүн өзүңөрдү ойлобосуңар да, бала чакаңарды ойлогула. Тууган уруңарды ойлогула. Коррупция менен элементтери менен шугулданганды токтоткула.